Мынакей, бүгүнкү бул аппаратта ушул Бакыян айылынын тургундары Россияда иштеген биздин азаматтардын атынан келип атыптыр. Ушул Бакыяндын туугандарыбыздан ушул эмне дейбиз? Ушу алыста жүрдө да ушинтип айылым деп, өзүбүздүн айылга туугандарым деп кол сунушуп ушинтип жардам беришип аткан ушу Россияда жүргөн Бакыян туугандарга терең ыраазычылык билгизебиз. Бекем ден соолукта болсун өздөрү, ушу Алла ыраазы болсун. Мынакей учубуз кура эмес экен, мынакей айылдан да мынакей канча деген жаштар акча чогултуп, мынакей Россияда жүргөн, Бишкекте жүргөн Бакыян тургундардын баардыгы ушу айылыбыз деп кол сунуп келип атыр. Бүгүнкү ооруда ошол кишилерге терең ыраазычылык билгизебиз. Бекем ден соолукта болсун, кайда болбоду, аман болсун, ушу иштерине ийгилик. Ар дайым ушул айылым деп ушинтип жүрөгү согуп айылга кол сунуп аткан ушу туугандарга терең ыраазычылык билгизебиз. Ар дайым ушул оор кырдаал бат өтүп кетсин, Кудай буйрса, ошо ооругандардын баары айыгып кетсин. Андан кийин мындан кийин оору болбосун. Мына ушул аппараттар ушул керектүү кыйналып аткан адамдарга ушу жардам тийип, Кудай буйрса, жаланган ошо жана айтып коебуз багада ушинтип неме болуп аткан. Булар эми ушул оор кырдаал өтүп кеткенде жалаң чаң басып эле туруп турсун, туура. Мана тежеге неме болоп, мынакей айылыбыздын врачы, мынакей медиктер, мынакей рахмат ушуларга бүгүнкү күндө кол сунуп күнү түнү дебей эл үчүн жардам беришип атыр. Мана теже бир пост ыраазычылыгыңызды. Москвалык балдарым, кыздарым, ысык салам Бакыяндан силерге. Чоң рахмат, бактылуу болгула. Эпидемия дедик эле, мына пандемия болуп дүйнө жүзүн каптап атат. Ошол жакта жүрсөңөр да, өзүңөр кыйналып жүрсөңөр да, ушу Бакыян элиңерди салып аткан силерге рахмат. Силерди өстүргөн атаңарга, апаңарга рахмат. Аман эсен болгулар, ишиңерге ийгилик. Москвада жүргөндө эле силерге эмне Кыргызстан келди, акча берип кой дейсиңерби? Ошону кыйналып иштеп атсыңар. Ошондо да унутпай, талаасын Бакыян деп салып аткан силерге рахмат. Аман эсен бололу. Дайым ден соолукта, ишиңерге ийгилик, аман эсен күлүп жайнап келип калгыла. Баратбек аксакал атаңыз. Мен жүргөнөгө балдарым, Москвада жүргөн ушу инилерим, балдарым, кыздарым, бер жүргөн аппаратыңар чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу жерден сакайып кеткен ооругандардын баары жана сакайып кетсин, ишиңерге ийгилик болсун, ден соолук чың болсун, мыналарды жакшы ийгиликтер боло берсин. Кудай жалгап ушул жана эпидемиядан чыгып кеткенге саламаттык кошасыңар берден, аман болгуларынан, Кудайдан не тилеңиз берсин, көп жакшылыктарды көрөлүр. Буну мындай жанагы Бакыян ынтымагы деген бар экен да, ошол жерде. Бакыян жаштар чогулуп, ошолордун жетекчиси Кошкорбай экенин Жани деген баласы. Ошолор ынтымакка чакырып, баардыгын уюштуруп кылып аткан ошол акебиз. Баардыгы жокту бар. Буга чейин да жардам берип жүргөн булар. Мисалы, ошакталар жумушчу жокторго бири-бирине жардам беришип, акча керек болсо акчасын төлөшүп, Бакыянга жардам берип атыр. Ошол жана Жанекеге рахмат. Ошолордун башын чогултуп, аксакал болуп жерде жүргөнүнө бүттүгүн жакшылыкка тартып уюштурушуп атыр. Ошолордун ишине ийгилик, силерге да ийгилик. Дайыма ден соолукта болсун, жакшы болсун, оорусуз болсун, алыс болоюк. Кудай буйрса, биз биргиндикте баардыгын жеңебиз буйрса, Кудай калса. Ошо Жанекеге да мынакей Бакыян ынтымагына ушу терең ыраазычылык билгизебиз. Ишиңиздерде ийгилик, Кудай буйрса. Мана теже айткандай, ар деле агып аткан жериңиз жок. Ошончо чет мамлекетте жүргөнүңүздөрдө ушу айылым деп ушинтип жардам берип атканыңыздарга терең ыраазычылык билгизебиз. Мына Москвада иштегендерден эки апасы туру. Силерди издеп кетти. Бир эле мен иштеген жокмун, силер алыстан берсеңер деп мен күн-түн чуркап атам, кээде 2 саат эле уктап калып атам, бирок ошого кыйналган жокмун, кыйналбайын, элимде ден соолук болсун. Силер аман эсен болгула. Апаңар эстеп атыр силерди. Чоң рахмат. Силерге кереги болду, колуңар дак берип